Салык жол жоболорун фискалдаштыруу боюнча жүргүзүлгөн реформанын негизги максаты жеке ишкерликти коргоо, көмүскө экономика менен күрөшүү жана ишкерликте таза атаандаштыкты түзүүнү аткарышы керек. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев салык жана бажы жол жоболорун санариптештирүү боюнча координациялык кеңештин жыйынында билдирди. Айрым эксперттердин маалыматы боюнча көмүскө экономиканын үлүшү 24-төн 43%га чейин жетет. Эгерде салыктык төлөмдөрдү чебер башкарса, көптөгөн социалдык маселелерди чечсе болот. Фискалдаштыруу боюнча реформанын жыйынтыгы баарынан биринчи калктын социалдык жактан аярлуу катмарын колдоого багытталат. Бирок эң негизгиси бул реформа адилеттүүлүктү орнотушу керек, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчы дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдө салык жол жоболорунун системасы натыйжалуу иштерин белгиледи. Бул өлкөлөрдө салыктык башкаруу санариптик технологияларда түзүлгөн. Буга байланыштуу биз республикада фискалдаштыруу системасын киргизүүнү чечтик. 2019 жылы бир катар татаал милдеттер аткарылды. Бирок айрым жактар тарабынан түшүнбөстүктөрдөн улам кээде жүргүзүлүп жаткан реформаларды туура эмес түшүндүрүү жүрүүдө. Ушуга карабастан салыктык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу системасы толук кандуу киргизилиши керек. Бул биринчи кезекте бизнес жүргүзүүдө ачык атаандаштыкты түзүп, көмүскө экономиканын тамырын кыркат деп баса белгиледи премьер-министр. Жыйында 9 маселе, анын ичинде фискалдаштыруу маселелерине байланыштуу Кыргыз Республикасынын салык кодексинин долбоорун өркүндөтүү жана кабыл алуу, салык кызматынын маселелерин иштеп чыгуу борборун курууга даярдык көрүү, май куюучу жайларда башкаруунун автоматташтырылган системасын жана электрондук эсеп фактураларын киргизүү, кассалык чектер боюнча өлгөлөөчү акцияларды ишке берүү каралды. Фискалдаштыруу эмне экендиги коомго толук жете элек. Бардыгы реформа бизнес жүргүзүүдө көптөгөн татаал процедураларды жаратат деп ойлошот. Бизнес өкүлдөрү андан соң коомчулук менен жолугушууларды да көп өткөрүү керек. Андай эмес экендигине негиздүү ынандыруу зарыл. Фискалдаштыруунун алкагындагы бүт аракеттер бардык процедуралардын ачык айкындуулугуна багытталган, деди өкмөт башчы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кийинки жыйынга чейин долбоорду аягына чейин иштеп чыгып, аларды жакшыртуу сунуштарын киргизүүнү тапшырып, бизнести колдоо жана салык кызматына калктын ишенимин деңгээлин арттыруу боюнча коюлгон максаттарга жетүү үчүн жаңы долбоорлорду ишке киргизүү зарылдыгын баса көрсөттү. Санариптештүүнү киргизсек, фискалдаштыруу системалары иштесе, эң биринчи максатыбыз биз бизнеске жөнөкөйлөштүргөн процедураларды түзүшүбүз керек. Мынакей 24% деп айтып атат көмүскө экономика, кээ бири айтып атышат 40%га чейин деп. Мына ушуларды көмүскөдөн чыгарууда сөзсүз түрдө биз максатыбыз мыйзамдарды туура аткарып иштеген бизнести колдошубуз керек. Эгерде биз көмүскөдөн ошондой процедуралар аркылуу көмүскөдө турган экономиканын бөлүгүн чыгара ала турган болсок, биз анда кээ бир салыктын чендерин жеңилдетүү тарабына карашыбыз керек. Бул биздин максатыбыз. Өзүбүздүн өнөктөш мамлекеттерден артта калбашыбыз керек. Ошон үчүн быйыл 2020 жылы эң чоң чечимдерди жана кадамдарды жасап, күч аракетибизди ушул тармакка жумшашыбыз керек.